Борбор калаада мугалимдерди колдоо максатында Ыйык Ата Журт коомдук жаштар фонду жана Жаш мугалимдер мектеби азыркы замандын мугалими аталышындагы конкурсун бүгүн расмий түрдө баштады. Эми бир ай аралыгында жума сайын Борбор каланын билим берүү мекемелеринин базасында жаш мугалимдер үчүн ата-энелер, кесиптештер, студенттер менен өз ара аракеттенүү, насаатчылык сыяктуу актуалдуу темалар боюнча семинарлар, тренингдер жана лекциялар өткөрүлөт. Ал эми конкурстун расмий ачылышы Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин жыйындар залында болду. Аталган конкурстун максаты биринчи кезекте жаш адистерди колдоп, алардын квалификациясын жогорулатууга багытталган. Мындан тышкары сабактардын аягында жыйынтык чыгарылып, белектер тапшырылып турат. Программабыздын конкурсубуздун аталышы азыркы замандын мугалими. Азыркы замандын мугалими кандай талаптарга жооп бериш керек аттуу буюрса бир айлык мугалимдерибизге окутуу жүргүзүп атабыз. Жыйынтыкта ошол сынактан байгелүү упайларга ээ болгон орундарга кирген мугалимдерибизге Ыйык Ата Журт коомдук жаштар фонду тарабынан бир ноутбук берип атабыз, бир планшет берип атабыз, бир телефон берип атабыз. Ошол окуу куралдарына колдонула турган бир максатта. Кийинки кезде биз билим берүүнүн сапатын көтөрүү жөнүндө сөз кылып атабыз. Эгер билим берүүнүн сапатын көтөрөбүз десек, анда эң негизги фигура бул мугалим. Биз мугалимге ар тараптуу шарт түзүшүбүз керек да. Бүгүнкү жасалып аткан иш-чарадагы ошол жаш мугалимдерди колдоо, алардын кесиптик дараметин көтөрүү багытында жасалып аткан иш. Дагы бир иш-чара бул жакын аралыкта заманбап мугалим деген жумасына бир жолу чыгуучу берүүнү даярдап атабыз. Ал дагы буюрса чыгып калат. Анан бүгүн айрыкча ушул мугалимдерди бүгүнкү күндө кесип жактан колдоо максатында жаш мугалимдерди шыктандыруу максатында жасалып аткан иш-чара бул